кандайсыз байке? Жакшы, келгиле. Ичкери киргиле. Жүрүңүздөр, биз менен чогуу болуңуздар. Дагы бир жолу. Келиңиздер, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Кош келиңер. Келгиле биздин үйгө. Конушуңуз кут болсун. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат сиздерге, чоң рахмат. Биз компаниядан келип атабыз. Ушул үйдү көрсөтүп, анан сиз жөнүндө да бир аз айтып берип, кандай жолдор менен камтып алдыңыз, үйгө кандай ээ болуп калдыңыз дегендейчи. Көбүнө кызык болсо керек. Чоң рахмат. Алгач ушул Ихсан компаниясына ыраазычылык билдирем. Мына ошолордун негизинде үй алып отурабыз. Ушул ак өргөбүздү алганыбызга дээрлик 1 айдай болду. Мына жакшы жайгашып азыр абдан кубанып, үй бүлөм менен, бала бакырам менен абдан сонун мындай жыргап, өзүм үйүм деп жыргап отурган чагыбыз. Алгач эле чоң рахмат. Мен алгач ушу көрсөтүп кетемиз сиздерге, кандай дейсиздер? Алгач үйдү көрсөтүңүз, анан биз кире бериңиздер бул жакка. Бул жак биздин чоң залыбыз болуп калат. Негизи биз баягы шаар жергесинде көп эле үйлөрдү карадык, буга чейин карадык. Себеби компания өзү бизге сунуштады, өзүңөр таап келгиле үйдү депчи. Бул абдан жакты бизге, баягы өзүңөр каалаган үйдү таап келсеңер биз алып беребиз дегени. Себеби эми өзүң каалаган үйдү алып атпайсыңбы? Жакшы, мынакей залыбыз. Биз алгач жаңы үй алганда жалпы туугандарыбызды, Бишкек шаарында туугандарыбызды чакырдык. 24 кишилик чакан зал болду. Бардыгын коноктодук. Кой союп алып келип, бардыгын коноктодук. 24 киши кенен кесир батып батасын берип кетишти. Ата-энебиз айылдан келип. Биз өзгөчө буга чейин жашаганда кыйналчубуз. Бир жерде жашадык, себеби от жагып жашадык. А бул жакта мынакей шаардын жылытуу отоплениясы десек болот. Ушул отоплениясы бар. Бул жер бардыгы айтор үй жылуу, мына өзүңөр байкагандай кыштын суук мезгилинде болсо да жылуу. Бул жака келиңиздер. Бул жер эми кичинекей чакан өзүбүзгө ылайыкташтырылган мындай тамак ичүү бөлмөбүз десек болот. Тамак ичкен бөлмөбүз. Бул жерге ошо бардыгыбыз тамак ашыбызды бышырып, ушул жерден ичип, ушул жерден жеп кетебиз. Көбүнчөсү эми келинчегиңиз ушул жерде боло турган, убактын өткөрө турган жер ушул деп айтасак. Бардыгы бул жерге ошо мынакей кир жуугуч машина, андан кийин муздаткычы бардыгы ушул жерде, газы бардыгы. Анан бул жакта азыр бир аз акырынап мен уулум менен кызым уктуп атат. Бирок ошол алдыбызда келечекте ошо балдарыбызга ушул жерге детский коюп беребиз деген тилегибиз бар. Бул экинчи комната десек болот. Жакшы, анан кийин бул жакта ошо жуунуу жана ванна, душтун баары ушул жакта. Ушул үйдү 1 айдын ичинде 1 ай болду алганыма дейсиз. Алардын алдында канча күттүңүз деген суроо баарына эле кызык болот болсо керек. Ушул үйдү дароо эле алып калдуу кандай болду дегеле, кандай этаптардан өтүш керек экен, үйдү алыш үчүн биринчи эмнеге көңүл буруш керек экен, сиздерден эмне талап кылынды жана компаниядан сиз эмне талап кылдыңыз биринчи очередь, ошол нерселерге да токтоло кетсеңиз. Мен эң биринчи эле мындай деп айтып кетет элем, баягы биз үйлөнгөнүбүзгө 5 жыл болду. 5 жыл аралыгында квартираларда жашадык, туугандарыбыздыкында жашап калдык. Анан ушул үй алуу жолу биз өзүбүз мамлекеттик жумуштарда кызмат кылгандыктан биз баягы айлык менен гана неме кылабыз да, айлык менен гана жашайбыз да. Анан кийин алгач эле ушул үй алуу ойлонгонубузда баягы абдан көйгөйлүү болду да. Үй алалы дегенде эле биринчи банктарга бардым. Чын айтканда Кыргызстанда бир топ банктарга бардык. Ал жака барганда бул баягы жеке банктарда ушундай болот экен. 1 миллионго, 2 миллионго ошондо 3 миллион берет экенсиң. Анан мамлекеттик ипотекаларга барсам деле бир топ проценттер менен, а биз Ихсан компаниясы жана ушуга окшогон бир топ кооперативтерди изилдеп, анализдеп чыктык. Бирок Ихсан компаниясы, Ихсан бул эң башкысы ишенимдүү да. Мен барып биринчи офисине барганда эле ошол жердеги кызматкерлерди, жетекчисин көрүп абдан
мындай өздөрүнө тартып алды, жылып, сүйлөп, ошол жерде ишенимдүү ар бир сүйлөгөн сөзүндө так туура сүйлөп жатышты. Мен ошондой эле болду, сиздерден алам деп туруп, себеби шарттарын айтып бергенде. Мен эгерде 10 жылга 1,5 миллион сом алдым деп айта берейин, 1,5 миллионго 10 жылда мен 2 миллион эмес, болгону 240 миң гана кошуп бере алам. 240 миң. Бул мындайча айтканда булар үй алып, жөн эле мындай мүмкүнчүлүгү мындай жардам катары эле да булчу. Азыр мен ошол 1,5 миллионду ачык айтайынбы? Мен бир тууганыма же бир шаардагы бир кыйын акчасы көп бизнесмен жакын агаларыма барсам дагы 10 жылга анчалык кылып бермек эмес. Алар банк сыяктуу кылып берет. Ачык эле айтканда, бул туура. Биз андан жаап жашыруунун эмне кажети бар? Болгону Ихсан компаниясы мына ушундай шарттар менен бергенине абдан кубанып, сүйүнүп эле анан башында ошо 25%га отурганбыз биз, 35-50-лүгү дагы бар. Анан биз биринчи эмес 20-чы болуп барып отуруп калдык. Анан ал жерде отургандан кийин эле тиги дароо жазылдык, 2 ай срок беришти, 2 ай ичинде анан дароо эле үйлөрдү өздөрү келди, документти тазалап эң биринчи, кийин мындай биз страдать этип калбайлы, азыр үйдү билесиңер алдап неме болбосун деп, алар өздөрү так юристтер келип баарын так ар бир точка түрүнөн бери карап, так болот экен демек алыңыздар деп туруп, бирок бизге өздөрү айткан тапкыла депчи. Анан жактырды, акчаны дароо бөлүп берди. Алдык, эртеси дароо көчүп келдик. Көчүп келгенде бир аз мындай болду. Бул жерде квартиранттар жашайт экен да. Алар айтты, 10 жылдан бери квартирада экен. 15 миңден турат ушул жерде. А биз Ихсанга эгерде 10 жылда 13 миңден гана төлөйбүз. Алар 15 миңден 7-8 жылдан бери турган квартиранттар бар экен ушул жердечи. Эми ойлонуп көрүңүздөр, урматтуу достор, мына карасаңар, 15 жыл, 10 жылда 15 миңден төлөгөндөн көрө бул 10 жылда өзүң үйүң болуп калат атпайбы, өзүң үйүң. Мына ушунун артыкчылыгын ойлонуп жакшылап неме кылсак, Кыргызстандагы жаш бизге окшогон үй бүлөлөр Ихсанга кайрылса бат эле үйлүү болуп калышат, баары эле үйлүү жайлуу болуп калышат. Иншалла буюрса дейли. Ушул компанияда сиздерге келди, үйдү көрдү, жакшы шартыңызга үйүңүз дагы жакшы экен, сонун экен, чакан өзүңүздүн үй бүлөңүзгө жетет экен. Үйдүн дагы атмосферасын карап турсаңыз, дагы эмнесине карап ушул жерди тандадыңыз сиз өзүңүздүн айта кетсеңиз оюңуз. Мен эң башкысы районду карадык. Эми биз бул жерде окуп, ушул жерде студенттик иштеген ишибизге дагы жакын. Анан жаштардын району бул жер эми бир аз болсо дагы ошого карадык. Балдарыбызга мүмкүнчүлүк, себеби айланабызда бүт баягы мектеп, жакшы мектептер, университеттердин баары ушул жерде жайгашкан. Бала бакчалар, больница дегеле баардыгы шартына байланыштуу. Эң башкысы бизде баягы үйдүн аябай кенен эмес, көкүрөктүн баягы кенендиги болсун деп ниет кылдык да. Эми буйруса мен 10 жылга бөлүп берди Ихсан компания. Бирок менин ниетимде үйдү алгандан кийин кичине жоопкерчиликтүү болуп, билекти түрүп, дагы көбүрөөк иштейин деп иштеп, мен ниет кылып атам, буйруса буну Ихсан компаниясына кайра 3 жылда эле төлөп берем деп. Эгерде мен 3 жылда төлөп берсем, жана 240 миңдин баарын бербейм. Мен анын болгону ошондо 3 жылга 36 болсо, 60 миңдей гана акча берип калам болгону 3 жылда. Мен ошону эртерээк эле төлөп, мындай карыздан чыгып эле өзүм свободный жашагым келип турат. Анан эми буйруса калганын дагы келечек көрсөтөт. Бардык нерсе баягы Кудайымдын алдында. Бирок ниетибиз ушундай жакшы, ниеттерибиз бар. Жакшы, анда ошол алда иштериңизге дагы, үй бүлөңүздөргө дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. 3 жылда деп план коюпсуз. Ошол 3 жылда дагы ошол пландарыңыз ишке ашсын дейли. Ихсан компаниясына кайрылып, бизге ишенгениңиз үчүн дагы сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Эң биринчи эле мен баягы Ихсан компаниясына дагы кайрылам, дагы ушул бала кандай үй алып десем, мен силерге баягы жеке эми бул жерде биринчи эле ишеним азыр алыс болуп атат да. Көп адамдар ишенбей элечи, бул алдап кетпей эмне үчүн андай депчи. Ой, bizde деле болгон ошол ойчу, бирок эң башкысы тобокел. Мына мен жогоруда айткандай 15 жыл, 10 жылдап квартирада жашагандар бар. Андан көрө тобокел салып туруп эртерээк кыймылдасаң 5 жылда, 6 жылда үй өзүң өтүп калат. Квартирага бирөөгөнүн чөнтөгүнө бергенче компанияга берсең үй өзүң өтүп калат. Эң биринчи коркпой, үрпөй. Эгерде ишенбей, биз башында кооператив баягы 3 кишини чогултуп берет, акчаны бир аз неме кылганда барып көрсөм, Ихсан компаниясы канча миллион долларды уже элге чачып коюптур. 40ка жакын, мен эми так маалымат жок менде, бирок 40тан ашуун уже адамдарга үй алып берип койдук деп жатышат. Мына достор, эмичи ушул
Ушунча үйдү бул элдин акчасы эмес, элдин акчасы мынча эле болуп калат экен. Ихсан компаниясынын өзүнүн акчасы дагы кетти, элге таратып койду. Анан бул компания каяка качат? Эл силердин 25 кичике акчаны алып алып, бул канча миллиондогон акчаны элге жардам катары берип койду уже булар. Анан кантип ишенбейбиз? Ой, ушул чындап айтканда баягы диний жааттан алып караганда дагы тактыкты туура, баягы проценти жок, пайызы жок болгону биз үчүн абдан ушунчалык жакшы да. Пайыз болгондо кичине баягы кичине немелери да бар деп жүрөт дин жолунда. Анан биз ошол жаатты да карадык. Айтор шарттары жакшы, абдан жакшы. Өзүм үйүм, өлөм төшөгүм аябай жакшы. Мына балдарым жыргап эле ушул жерде жылуу, бардыгы сонун жашап калдык. Жакшы. Квартплат деген түшүнүк жок да азыр бизде. Өзүң үйүң бардык. Анан эң башкысы үйлүү болгондон кийин баягы техпаспорт менин атыма калды да. Менин атыма калгандыктан балдарыбыз, кичинекей балдарыбыз бар, алар баягы больницага учетко отурган кезде башка дагы ар кандай бир баягы мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлгөн жерлерде ыңгайлуу экен. Өзүң үйүң болсоңчу, көп мындай жакшы артыкчылыктары бар экен. Ошон үчүн өзүң үйүң болуш керек экен да, эң башкысы. Демек, компанияга түздөн түз ишенсе болот. Компанияга 100% ишенсе болот. Мага келиңиздер, мен адресимди сиздерге жазып коеюн. Мага келиңиздер, эгер ишенбегендер. Мен сиздерге деле мындай кепилдик болуп берейин, документимди көргөзөйүн, иштеген ишимди көрсөтөйүн. Эгер ишенбей ушундай качып кетет десеңиздер, албетте компаниянын өзүнө барыңыздар. Бирок компания ушунчалык жакшы. Эми бактылуу, үй бүлөдө мына мен эртең менен эле радиодон угуп калдым. Кыргызстанда тилекке каршы бир жылда көптөгөн үй бүлөлөр ажырашып кетет экен да. Жаңы үй бүлө коюшупчу. Аларда эмне жетишпестик, үй жоктук, квартирадан квартирага көчкөн, кыйынчылыктарга чыдабайт экен да. Үйүң, балдарың жаш болсо, үй алсаң, келинчегиң дагы көп неме кылбайт экен сеничи. Анан эми бактылуу да. Бул деген Ихсан компаниясы Кыргызстанга деген Кыргызстандын жаш үй бүлөлөрүнө, жетишпей аткан үй бүлөлөргө моундай эч кандай пайызы жок немени берип туруп, үйдү берип туруп, бир эле учурда бакытта тартуулап атпайбы? Өзүнүн үйү болсо кичине өзүм үйүм деп, үй бүлөлөрдүн дагы баягы көйдөнүндөгү көйгөйү чечилип бир аз болсо дагы бакытка бөлөнүп атышпайбы? Өзүнүн үйүндө балдары чуркап, ары бери ойноп атса, бул бактылуулук да. Биздин жашообузда мен ойлойм, эң негизгиси бакыт. Өзүң үйүң, өзүңдүн немең болсо, ошол бакыт, жашоо ошол. Башкасына жетсең болот. Эң негизгиси үй бүлөнүн бакыты керек. Туурабы? Ошон үчүн үйүң болуш керек экен деген. Эң туура. Негизинен Ихсан компаниясынын дагы максаттары ушундай. Биз элди кыялына чогуу жетели деген. Ачылганыбызга аз убакыт болсо дагы көптөгөн жаш үй бүлөлөргө, көптөгөн кыялданып жүргөн үй бүлөлөргө алардын кыялдарын орундатканга аракет кылып атабыз. Алдыда дагы аракеттерди кылабыз. Эң башкысы элдин ишеними болсо, биздин компания дагы сиздерге сонун мүмкүнчүлүктөрдү дагы тартуулайбыз. Ушундай байкебиздикиндей үйлөрдү сиздер дагы үйлүү болуп калышыңыздар мүмкүн. Каалап жүргөндөр болсо, сөзсүз түрдө кайрылыңыздар, тартынбаңыздар. Эң башкысы аракет кылсаңыздар, калганы болот.